Нарын облусунун Актала районуна караштуу Тоолкмурду айылында төрөлгөм. Ата-энем ушул айылда шопур болуп эмгектенген. Апам болсо ушул айылдагы ооруканада эмчи болуп, медсестра болуп эмгектенди. Ошондой үй бүлөдө чоңойдук. Мен үйдүн улуусумун. Туугандарымдын баары үй бүлөлүү, балалуу, чакалуу, Кудайга шүгүр, өздөрүнчө баары жеке ишкерлик менен алектенишет. Үй бүлөлүүмүн. 3 баланын атасымын. Келинчегим Нуралимова Азада Латыпбековна, кесиби боюнча юрист. Балдарым мектепте. Ушул бала чагыман эле ушул спортко кызыгым аябай жогору болгон. Биздин айылда ал кездерде баягы Советтер Союзунун таракап айылда баягы көп эмелер жок, жетишпегендиктер болгон учурлар болгон. Ошол кезде бизде секция болгон эмес. Ар кимибиз өз алдыбызча билгениздей спорт менен алектенип, жалпы дене тарбиятка даярдыгыбыз мыкты болгону менен атайын бир спорттун түрү менен аша алган жокпуз. Ошол кызыгуумдун арты менен ошо мектепти 1995-жылы бүтүргөндөн кийин, орто мектепти андан кийин 1996-жылы ошо Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтуна тапшырдым. Эркин күрөш боюнча. Ошол институтту 5 жыл окудук. Ошо эркин күрөш менен алектенип жүрдүк. 2001-жылы жогорку окуу жайды аяктагандан кийин аскерлик кызматка чакырылдык. 7-05 аскер бөлүгүнө мөөнөттүү аскер кызматка келгенбиз. Ошол кезде спорт клубу эле ички аскерлердин спорт клубу башкарып турган Михайлов Николай Петрович эле. Бул мөөнөттүү аскер кызматка келгенден баштап биз самбо менен күрөшүп жүрдүк. Самбога үч түзүмдөр арасында самбо аскерлик прикладдык түргө жакын болгондуктан самбо менен күрөшкөнгө туура келди. Самбо күрөштүк ошондон баштап кызматыбызга байланыштуу. Ошол күндөн баштап ушул убакытка чейин спорт менен аралашкандын үстүндөбүз. Биз азыр спорттук машыгуу борборунун башчысымын. Спорттук клуб спорт рота деп ар кандай аталыштар түзүлүп келди. Бул биздин подразделение. Анан ушул күндө спорттук машыгуу борбору деп аталат. Ошол спорттук машыгуу борбору жетектеп келем 2012-жылдан бери. Биздин ушул карьерабызда көптөгөн спортчулар менен иштештик, көптөгөн машыктыруучулар менен иштештик, көптөгөн эл аралык мелдештерге, дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештердин көбүнө катышып жүрдүк. Спорт бул биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп калды да. Ошондуктан спорт бул эң өкүнбөйм мен ушул. Биринчи спортту тааныганыма, спорттун арасынан келип туруп, ушул аскер кызматка аралашып калганыма, аскер кызматчыларга келип туруп, кайра ушул дене тарбия даярдыгына аз да болсо салым кошотканыбызга мен бактылуумун деп эсептейм. Бизге аз болсо да салымыбызды кошуп, ушул спортчуларды чыгарып, ушундай бир жакшы өзүңө жаккан ишти алып барсаң, баягы ошол иштен молкум аласың. Ушул спортчуларды тарбиялаш өзүнчө жактары бар эми, ар бир нерсе, ар бир кесипте өзүнүн кыйынчылыгы бар, жеңил жагы бар дегендей. Анан спортту дагы бул спортчуларды тарбиялаш өзүнчө бир башкача жөндөмдөр керек. Өзүң түшүнүшүң керек. Спортчулардын билесиздер характерлери, мүнөздөрү бизге башкачараак болот, оорураак болот. Ошолордун мүнөздөрүнө жараша, ошолордун ар бирине жеке бир мүнөздө бир мамиле кыласың. Ошондой спорттук карьерада, аскер кызматыбызда карьерада ушул экөөнү бир алып кетип атканыма мен ыраазымын. Биринчиден Кудай Таалага. Анан биздин ушул ички аскерлердин башынан ушул жетекчиликтер, кол башчылар, жетекчиликтер бар ушул спортко мамилеси жакшы болгондуктан ушул биздин
мисалы биздин башка куралдуу күчтөрдө, башка күч түзүмдөрдө биздин ошо спорттук машыгуу борборундай болгон подразделениялер жок эсе. Ошондуктан учурдан пайдаланып биздин ошо кол башчыларга, азыркы биздин кол башчыга, жалпы биздин ушу жетекчиликке, кол башчылыкка баарына ыраазычылык билдиребиз. Спортчулардын атынан мен ушул бизге ишеним артып, ошондой мүмкүнчүлүк берип, ишеним артып аткандан кийин биз ишенимди актаганга чын дилибизден болгон күчүбүздү жумшап аракет кылабыз. Акыркы учурда 2023 жылы Асылбек уулу Жамалбек дүйнөнүн чемпиону болду. 12-синен 14 декабрга чейин Ереван шаарында, Армения өлкөсүндө. This weight category is Jamalbek Asılbek уулу representing Kyrgyzstan. Ошондой эле 2022 жылы спорттун күчүрмө түрү боюнча прапорщик Карияев Айрбек Үмүтбекович дагы дүйнөнүн чемпиондугун багындырган. Ал Бишкекте өттү. Тарыхта биринчи жолу болду. Ушу Бишкекте самбо менен күчүрмө самбо боюнча дүйнөлүк чемпионат өткөн. Ошондон бизди кор калтырбай, ошол жерден дагы ички аскерлердин прапорщиги дүйнөнүн чемпиону болуп берди. Мында чоң жетишкен. Андан сырткары Азиялык оюндарга капитан Аманбеков Алазбек 3-чү орунду элеп коло медалды багындырды ушул сандар боюнча. Бизде өзүңүздөр билгендей спортчуларыбыз бир эле спортчу мисалы 4-5 спорттун түрүн жаап берет. Айта кетсек, мисалы улук лейтенант Чалабаевчыңыз эле мисалы спорттун 4 түрүнүн спорттун эл аралык деңгээлдеги чебери. Атактуу спортчуларыбыз ушул биздин аскер кызматкерлердин арасында катарда туруп кызмат өтөп, ошол менен жараша кайра ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги спортто ийгиликтерди жаратып атканы бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Айта берсек, биздин ар бир спортчуларыбыз өзүнчө легенда. Ар бир жөнүндө көп сөз, көп алардын спорттогу тарыхын баяндап берсек, көп убакытта кетип калат. Убакыттын тарлыгына эске алып, мени башка спортчулар туура түшүнөт деп ойлойм. Жакында эле эмгек сиңирген машыктыруучу деген наамды алдыңыз. Бул наам сиз үчүн кандай кыйынчылыктардын аркасында, кандай жетишкендиктин аркасында келди? Бул оңой эле келдиби? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу наамын алдым. Жакында департамент директору Абдулмомунов Айбек өзү тапшырды. Бул жерден спорттон өзүнчө багы ар кандай экен да, мисалы кыйын спортчу мисалы дүйнөнүн канча жолку чемпиону болгон күндө деле мүмкүн бир машыктыруучу жагынан жөндөмү басыраак дегенде. Эми ар ким Кудай таалам ар кимибизге ар кандай жөндөм берет экен. Мен дагы анын үстүндө ошо 2001 жылдан бери келгенден баштап ушу спортко аралашып, билинбей эле тажрыйба топтоп турбуз. Албетте оңой келген жок. Дүйнөнүн чемпиондору чыкты, канча деген эрип кетти, канча деген каражат айтсак болот. Көп эле жөн келбейт деп элесине ийгиликтер жөн келбейт. Себеби биз ушу 20 буга чейин 23 жылдан бери ушу спорт менен аралашып жүрөбүз. Баягы самбо эмес, ушу биздин ички аскерлерди биз көп мектептерге катышабыз. Мисалы ички иштер министрлигинин өзүнүн календардык планында бекиткен жылына 20-дан ашык спорттун түрү болот. Динамиядан кошкондо, жанагындай кызматтык биатлонду кошкондо, андан сырткары биз республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде бизде мисалы күч түзүмдөрдүн арасында мелдештер көп болот. Ошолордун даярдык көрүп жүрүп тажрыйба топтогон окшойбуз. Ошол менен эмгек талпаган эмгектин артынан жетиштик десек болот. Жаш аскер кызматкерлерине кандай кеңешиңизди айтасыз, кандай тарбиялык бир азыркы көрүп атабызбы, азыр жаштар башка жакка бир
бараткан сыйт да, ошолорго кандай бир кеңешиңиз бар? Жаш аскер кызматкерлерине кеңеш берер элем. Эң биринчиден ушул өзүмдүн бул аскер кызматына ант берип атканда чын жүрөктөн ант бергенин эстеп, ушул артымда элим турат, артымда ата-энем турат. Бул жактан бир жаман абалда, бир жаман бир нерселерди кылып, жаман аттап калам, ата-энемди уят кылып койбойм деген бир ишеним болуш керек. Ар бир аскер кызматкеринде. Ата-энесин сыйлаган, эл журтун сыйлаган аскер кызматкери эч качан жаман жолго барбайт. Ошондуктан ийгилик сезим болуш керек жүрөгүндө. Ата-мекеним, анын ичинен ата-энем, элим, журтум, мен аскер кызматкерине келдим, эмне деген жоопкерчилик бул. Ошого келгенден кийин болгон ушул бизге ишенген үчүн эл журтубуз тынч жашап, биздин аскер кызматкерлерибиз бар деп, биздин ушундай аскерлерибиз бар деп бизге чоң ишеним артып аткандан кийин ошол ишеничти акташ керек. Анан албетте мен кеңеш берем. Диний тарбия даярдыгына көңүл бөлбөгөн аскер кызматкери, ал аскер кызматкери деп атабай койсо деле болот да. Ошон үчүн бул диний тарбия даярдык, бул көчүрмө даярдыктын эң негизги бөлүктөрүнүн бири. Ошондуктан жалпы куралдаштарыма кеңеш берип элем. Диний тарбия даярдыктарына жакшы көңүл бөлүп, спорт менен алектенип, сергек жашоо менен жашоого